Марат ага, кыска эле ошол бүгүнкү күндө жанагы талапкерлигиңизди алган турбайсызбы? Анан эмне үчүн алдыңыз? Анан Темир Салиевди колдошушуңуз мүмкүн. Ошондой айтылат го, кыска эле. Мен эми Мен жакка карап аласың. бүгүн мына талапкердин алдым деп айтпадымбы? Эмне себептен алып атам? Мен ошого барганга аргас болдум. Бүгүн мына тегерек столго атканда 4 дагы талапкер өзүнүн ушул эле аргументтер менен алды. Ал кайда аргументтер? Менин азыркы шайлоо процесси таза, ачык, ийгилик ишсиз, бийлик тарабынан ийгилик иш өтпөскө мен көзүм жетти. Ошондуктан бул шайлоо фарсына, бул шоуга мен катышпайм деп чыктым. Мен өзүм талапкерлерди аябап атам биринчиден, алардын энергиясын аябап атам. Өзүм дагы ушу катышып алып туруп ушамен болгум келбейт. Анткени азыркы мыйзам боюнча жана олигархтардын өзүнө ылайыктап бүт мыйзамдарын жазып алып. Басканын, жүргөнүн элдин баары ошол көндүрүп коюп туруп. Акча деп туруп. Бул да элдин күнөөсү жок бу жерде. Эл бул баарыбыздын трагедиябыз. Элди ушу 25 жылда ушундай акыбалга алып келген биз бийликтегилер. Мурдагы бийликтер, азыркы бийликтердин түздөн түз күнөөсү, түздөн түз ушулар ушундай акыбалга алып келгенге ошол күнөөлүү. Бул бир. Экинчиси, кырдаал ушундай кылып атат. Аз талапкерлер тарабынан дагы жанагы акча менен гана утабыз деген, акчага гана басым кылып аткан талапкерлердин иш аракеттерин көрүп атабыз. Элдин баарын акчанын баары таратып коюп туруп, кайдан билем аны? Менин мына 38 миңге жакын кол чогулттум мен талапкерлердин. Бир тыйын албастан. Алып барып чогултуп ошол жерде көрдү. Акча алып коюп, акча сурап атат дегенде, мен кайда акчасын берет? Мен акча өзү бересем, алар өзүнүн акчасын бермек эле. Бирок чогултту. Мени колдогон, значит, мени колдогондор ичинен жылуу сезим менен колдогондор чогулуп берди. Ошон үчүн мына ушул аргументтердин негизинде мен шайлоо таза болбосун бүттүп, мына мен азыр ачык бердим. Экинчиси, мен саясий ишмер катары, коомдук ишмер катары мен ушу менен токтоп калбайм да. Мен мамлекет, мен өзүмдүн ишимди улантам, даже активдүү улантам, анткени мен коом менен иштеш керек. Коомдун ичинде жаштар менен иштешти абдан мен сездим. Мындан мурда да бир ал абдан керек экенин мен билдим. Азыр мен өзүм окшогон партнерлорумду, тажрыйбалуу адамдарды, укук органдар иштегендерди, окумуштууларды барып чогултуп туруп, мен ушул биринчи сабатсыздык жою боюнча эл арасында жана билим берүү процессин узатканга, биздин эле катуу билим берүү системасын реформалоого мен киришем. Менин өзүмдүн эмес, милдетим эмес, бирок мен аны көрүп турам. Пока биз элибизди баягы 30-жылдары, 20-жылдарда ликбез катары процесс жүргөндөй отуруп кайра баштабасак, биз туңгуйга барып такалганыбызды мен сезип калдым. Мына ошону иштейм. Анан эми процесс жүрүп атат, токтоткон жок. Баары талапкерлер бар, анча-мынчалар бар да ушул аргументтер менен чыгып атканы менен калгандары процесске катышып атат. Анан кандай мамлекет, ким жетекчи келет, мен дагы кайдыгер карап турбайм да буга. Ошондуктан мен карап ушул экилерин анализ деп көрсөм, таза адамдар бар, жаштар бар. Алардын мүмкүнчүлүгү жетпесин жана түшүндүрүп бердим. Алардын тажрыйбасы жетпей атат анча-мынча. Бирок тажрыйбалуу болуп калгандардын ичинен карап көрсөм, мына Темир Салиев жетиштүү тажрыйба топтоду, билими да жетиштүү болот. Анан программасында мына менин программа койгондордун жана тартип, мыйзамдуулукту калыптандыруу ушул программаларда жүрөт. Таза адамдарды тазалануу, жаңылануу процесстерин кылабыз деген программа меникиде да бар. Кошулуп аткандыктан мен ошол талапкерди колдойм. Анан мен өзүм командам менен дагы ошол экенин колдоп, ушундай адамдар келсин деп аракет кылам. Анткени ошондой адамдар келип алып туруп, анан кийин биз жаңыланып башташ керек. Бирок кийинки президент ким болбосун, эл эми азыркыдай 6 жылда эл бүткөн, үмүттөнгөн чоң иштерди жасабагандай кылып туруп 6 жыл срок бербейт уже. Ел уже эч кимге бербейт. Ким президент болуп келбесин, эл андай мүмкүнчүлүк берет, алып бүтүрбөйт аны. Анткени эми любой талапкер билиш керек. Эгерде эл шайлай турган болсо, биринчи күндөн башташ керек болот. Биринчи күндөн жеңин туруп алып туруп, тигерегине мамлекеттеги эң билимдүү адамдарды, эң таза адамдарды, эң тажрыйбалуу профессионалдарды чогултуп алып туруп, элдин жүгүн көтөрүш керек. Анткени биз бүт тармактарда түздүккө такалып калганыбызды көрүп турат. Мына ошол чоң жумуштарды жасай тургандай биригиш керек. Биригүү процесстерди башкарыш керек. Жетиштүү болду. Чоң рахмат ага. Игилик.